Заказ жазууну улантабыз. Бизде каталогдо желтая цена деп коебуз. Сары цена, сары баа деген дагы бар. Кээ бир учурда ушу консультанттарыбыз түшүнбөй калат. Кандай учурда кызыл баа, анан сары баа турат, кандай кылганда сары бааны алабыз деп. Азыр ошол сары бааны дагы кантип колдонобуз сиздерге көрсөтүп беремин. Бизде ушул каталогдо 166-страницада бутка кам көрүүгө арналган сонун продукциялар чыккан. Мына караңыздар, булардын баасы сары цена болуп турат. Бул жерде жазылып турат. Так, то есть бул жерде жазылып турат. Мына 166-167 беттерге тиешелүү любые два средства для ног по специальной цене деп. Мына ушул жерден азыр биз экөөнү тандайбыз. Бул билесиздер, биле элек болсоңуздар айтып берейин, бул карандаш стик. Жаңы бут кийим кийгенде балдарбы, кыздарбы бардыгынын бутун өйкөйт. Бардыгы эле жаңы бут кийимдер кожа болсо дагы өйкөп, аягында мозоль болуп томпоюп чыгат да, анан жарылып, кайра ал жери канап, ушундай бир ыңгайсыздыктар жаратат. Ал эми бул карандаш стик ошол көйгөйүңүздү чечип берет. То есть андай мозоль болуп, жарылып, ыйлакча түрүндө болуп, анан жара болуп кетпейт. Ошондой эле тонизирующий крем для ног деген бар. Ушул кимдин бутунда варикоз болуп кыйнап алып аткан болсо, же кечикке басып буту чарчып аткан болсо, ушуну алса болот. Же болбосо согончогу жарылгандар үчүн мына ушундай бальзам для стоп бар. Ал эми антиперспирант, крем антиперспирант для ног мына ушул бар. Булардын баасы кызыл ценасын көрүп атасыздар. Демек, жуптап алганда гана ушул сары баады ала алабыз. Мисалы үчүн келиңиздер, мен тонизирующий крем для ног алайын, артикулу 1733 жана карандаш стик 1695. Сайтка барамын дагы, сайттан заказ жазууну улантабыз. Биринчи албетте биз түгөйүн салганга чейин кызыл баа көрсөтүлөт, бирок жанагыдай эле чочуп кетпейбиз. Дальше будем продолжать. Экинчисин салгандан кийин гана бизге желтая цена берилет. Мынакей караңыздар, каталогдо сары ценасы, кызыл ценасы чыгып атат. 189, баалы 189, сизге келчү баа 151 сом. Келиңиздер, дароо эле берки түрүндө салалык. 1695 бул карандаш стик. Мынакей. Эгерде үчтү салсаңыздар, анда бирөөсү кызыл баада болуп калат, сизге кымбат түшүп калат. Эми переместить в корзину кылгандан кийин бизге сонун баада келип калат, жана акция баасында келди деп жашыл фондагы чыгып калат. Окейди басабыз. Мына караңыздар, бул жерде карандашыбыз, мынакей. Карандаш негизи кызыл баасы 165 болуп аткан. 165 эмес, 105 сом болду. 20% скидкадан 84 сом, баалы 1 баалы. Ошондой эле тонизирующий крем для ног 189 сом болчу, 125 сом болуп калды. 20% скидкадан кийин 100 сомго келди. Мына ушинтип сары бааларды каталогдагы ушул сыяктуу сары бааларды түгөйлөп саласыздар. Эгерде сиздер үчөөнү алгыңыздар келсе, анда бирөөсү кызыл баада болуп калат. Ошон үчүн только буларды жуптап салыш керек. Же болбосо бир продукцияны эки жолу басыш керек. Мисалы үчүн дагы бирөөнү салып турган болсок бул жерге азыр. Так, дагы бирди салалы. 1642-ни салайын. Азыр кызыл баа болуп калат. 1642. И бизге дароо сигнал берет. Бул жерде акция бар болчу, акцияны колдонуп ал деген сигнал берет. Ал сигнал кызыл фон болот. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде кызыл фон болуп сигнал берип атат. Бул жерде акцияны колдон, любые два средства, дагы бир нерсе кошуп ал, же ушундан экин ал деген сигнал. Бул жерлерде акция колдонулду дегенди билдирип жатат. Мына ушинтип сары бааларды колдонсоңуздар болот.